Анаңсы менен байлык жип. Байыркы Африкада пальма дарактары асманды сайгылап, күн нурлары жерге алтын жамгырдай төгүлүп турган мезгилде бир кичинекей жөргөмүш жашаптыр. Аты Анаңсы экен. Ал жөргөмүштүн денеси кичинекей эле, бирок акылы чоң тоодой, тили балдай, көзү оттой эле. Бир күнү Анаңсы айылдын эң бай адамынын үйүнө барды. Байдын аты Нитим, алтын шакектери колунан түшпөй, кийими жибектей, үйү пилдин сөөгүнөн салынган экен. Анаңсы эшикти каккылады да жибек үнү менен салам берди. Улуу Нитим мырза, мен сага асман жердин байлыгын алып келдим. Нитим күлүп, эй кичинекей жөргөмүш, сенде кандай байлык бар экен? Менин кампаларым алтынга, данга толгон, койлорум тоону жайып жүрөт. Сага эмне керек? Анаңсы күлүмсүрөп, колунан узун, жука, жибектей жипти чыгарды. Жиптин бир учу анын колунда, экинчи учу жоголуп кеткендей көрүнөт. Мына, улуу Нитим, бул байлык жип. Бүгүн кечинде бул жипти колуңдан бекем кармап та. Таң атканча кармап турсаң, эртең менен жиптин экинчи учунан дүйнөнүн бардык байлыгы агылып келет. Бирок шарт бирөө, жипти бир секундага да кое бербе, колуңдан чыгарба. Нитим көзү жайнап кетти. Макул, эмне гана керек болсо берем. Анаңсы жипти байдын оң колуна бекем байлады да өзү кетип калды. Күн батты, ай чыкты. Жылдыздар күбө болду. Нитим үйүнө кирди. Жатып алайын десе, жип колунда. Отуруу керек, бирок уктаса жип түшүп калат. Ал ошол замат отургучка отурду да жипти эки колу менен кучактай кармады. Биринчи саат өттү. Экинчи, үчүнчү, көзү ирмеле баштады. Башы шылкылдайт, бирок ойготуп жатат. Эгер койсом байлык кетет. Түн ортосу болду. Колдору уюп, манжалары катып калды. Буттары шишип, белин оорутту. Аялы келип, уктачы байкушум деди. Жок, байлык келе жатат. Балдары келип ыйлашты. Ата, колуңду кой бер. Жок, бул түн өтсүн. Эртең силер падышанын балдарындай жашайсыңар. Таң атты. Күн чыгып, куштар сайрай баштады. Нитимдин көздөрү канталаган, чачтары уйпаланган, жүзү кубарып, колдору көгөрүп калган эле. Эшик каккылады. Анаңсы келип, жылмайып турду. Нитим кыйкырып жиберди. Кайда байлык, кайда алтын тоолор? Мен түнү бою уктаган жокмун. Анаңсы жайбаракат жооп берди. Улуу Нитим, сен азыр эле байлыкты колуңда кармап отурдуң. Сен түнү бою уктабай, үйүңдү, малыңды, аялыңды, балдарыңды кайтардың. Ушул сапат болсо байлык өзү издеп келет. Мен сага эч нерсе уурдаткан жокмунбу? Эч ким үйүңө кирген жокпу? Мына сага чыныгы байлык, тырышчаактыгың, сергектигиң, жоопкерчилигиң. Бул дүйнөдөгү эң кымбат нерсе. Нитим уялып калды. Анан күлө баштады. Анан Анаңсы менен кошо бүт айыл күлдү. Ошондон бери Африкада айтылат. Байлыкты издеген адам түнү бою жип кармап отурса да, эң чоң байлык тынч уктай билген баш жана тырышкан кол. Анаңсы болсо кетип баратып, ырдап жатты. Мен жөргөмүшмүн, бирок акылым чоң, байлыкты бердим. Ал колунда бар эле го. Бул жомок азырда Ганада, Нигерияда, Бенинде балдарга айтылат. Ата-энелер мындай деп кошумчалайт. Эмгек кыл, кайтар, сакта, байлык өзү келет. Бирок эч качан жипти Анаңсыге карматпа. Күлкүң келдиби, же жүрөгүң жылыдыбы? Кийинкиде кайсынысын улантайын?